Чек ара жаңжалына байланыштуу Лейлектин 3 тургуну абакка кесилди. Блогерлердин кызматы үчүн 1 миллион 400 миң сомго тендер жарыяланды. Мамлекеттик сатып алуулардагы коррупция. Өлкөгө кирген телефондор каттоодон өткөрүлөт. Тескөө эми күчөйбү? Кыргызстан менен Өзбекстандын достугун арттырган ишкер аялдардын форуму. Бишкек шаарында өткөрүлгөн иш-чарада бизнес менен алпурушкан айымдар пикир алмашууда. Алардын баары өзүнүн тармагында лидер айымдар десек адашпайбыз. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжөрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Лейлектин 3 тургунуна сот өкүмү чыкты. Акмалжон Исоев 15 жылга, Аюпжон жана Амонжон аттуу айыпталуучулар 8,5 жылга кесилишти. Алардын жакындары жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптоноого шек саналгандардын иши Баткен облусунун Лейлек райондук сотунда 21 сентябрда каралды. 15 сентябрдагы отурумда Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахоров менен Аскар Юнусов өмүрүнүн аягына чейин камалган. Аларды Кыргызстандын күч органдары быйыл майда кармашкан. Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешевке кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат расмий төгүндөлдү. Министрлик бул тууралуу 21 сентябрда Facebook'та билдирүү таратты. 20 сентябрда жергиликтүү сайттар Купешевке кылмыш иши козголгонун жазган. Министрлик басылмадан төгүндө маалыматын берүүнү талап кылууда. Сайттын кызматкерлери маалымат ишенимдүү булактардын негизинде жазылганын айтышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы министрге кабар чындыкка дал келбестигин билдирди. Купешев Кыргызстандын билим берүү жана илим министри болуп 2021 жылдын 5 майында дайындалган. Акыйкатчынын кеңсеси камактагы Алмаз Сарыбаевди ачкачылыкты токтотууга чакырды, бирок ал буга макул болгон жок. Акыйкатчынын ордун басары билдиргендей, омбудсмен аппаратынын кызматкерлери 21 сентябрда андан кабар алып келишти. Алар Сарыбаевдин абалын орто деп баалашууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 2 айга камалган Алмаз Сарыбаев 17 сентябрдан бери ачкачылык кармоону улантып жатат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Сарыбаевди 15 сентябрда кармаган. Ал жазык кодексинин 309 беренеси бийликти күч менен басып алуу боюнча иликтөөнүн алкагында айыпталууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан бери 7665 үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30%га көп. Бул тууралуу үй бүлөлүк зомбулукту жоюу үчүн мыйзамдарды өркүндөтүү маселеси талкууланган жыйында айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Жылдыз Бакашева жылдан жылга үй бүлөлүк зомбулук көбөйүп баратканын, мыйзам жерлерде толук иштебей жатканын айтты. Расмий маалыматка ылайык, 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2,5 миңден 3,5 миңге чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 миңден түшкөн эмес. Алардын 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90%дан ашык учурларда аялдар жабыр тартат. 2020 жылы таажылуу вирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62%га көбөйгөн. Блогерлер үчүн 1,4 миллион сомго тендер жарыяланды. Тендерде республикалык эмдөө борбору жарыялады. Бирок эксперттер Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар жең ичинен гана чечилип, сапаттуу кызмат көрсөтөм деген компаниялар көңүл сыртында калып жатканын айтышууда. Темага Чолпон Бешелен кызы токтолот. Блогерлердин кызматы үчүн жарыяланган тендер көпчүлүктүн көңүл борборунда. Анткени 2 күнгө жарыяланган тендердин жалпы суммасы 1 миллион 400 миң сом деп көрсөтүлгөн. Республикалык эмдөө борбору муну калкты вакцина алууга үндөө максатында өткөрүлүп жаткандыгын айтып, каражат донорлордуку экендигин белгилейт. Маалыматтарды ушу социалдык тараптан, интернет тараптан дагы тараткыла деген ушундай баягы сураныч болгон. Ошонун негизинде биз технический спецификация, закон
жана газ окуптуктун бүт негизинин ичинде биз ушу тендер жарыяладык. Анын ичинде бир гана блогер эмес, бул жерде 5тен ашык блогерди биз баягы ушул жумушка привлекать этебиз. Андан тышкары бул жерде роликтер тартылат. Бул каражат 1 жылдык эмес, 6 айлык эмес, бул баягы 1,5 жылга чейин созулат да. Ошон үчүн мөөнөтүнө жараша ушундай 1,4 миллион биз жарыяладык. Ким канча ас берсе, биз закондун негизинде ошол компанияны баягы тандап алабыз да. Республикалык эмдөө борборунун директору жарнаманы дал ушул багытта берүү натыйжалуу экендигин кошумчалайт. Мамлекеттик сатып алуулар департаменти кабарлагандай, өткөн жылы 99.019 рет тендер портал аркылуу өткөн. Жалпы суммасы 48 миллиард сомдон ашкан. Бүгүнкү күнү бул тендерлерди ар бир мамлекеттик ведомство өзү жарыялайт. Ал эми аларды тандоо портал аркылуу гана жүргүзүлөрүн департаменттин өкүлдөрү айтууда. Бүгүнкү күндө 29 000 поставщик бар. 4,5 мың закупающий организация. Ошондо бөлүштүргөндө ар бир организацияга почти 20 поставщиктен участие берип атат. Анын арасынан актуальный 22 000 поставщик постоянно участвует этет. Регистрация деле биздики оор эмес. Бүгүнкү күндө да электрон цифровой подпись кирилген. Жакында шифрование кирет да. Шифрование цен кирет да. Ошонун негизинде деген жаңы проект менен ошол вопростары чечилип атат да. Баасы боюнча. Тендердин өзүнүн ачык эле порталда илинип турат. Бирок ар бир тендерге көзөмөл жүргүзүү кыйын экендигин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин өкүлү Нурсултан Шаршеев белгилейт. Аларды көзөмөлдөөгө кызматкерлер жетишпейт. Себеби мыйзам боюнча ар бир мамлекеттик орган тендерди өзү өткөрөт. Мунун баары электрондук форматта жүргүзүлөт. Жарандык коом болсо жең ичинен чечилип кеткен иштер тууралуу коомчулукка ачык эле айтып келишет. Бунун жолдору өтө кыйын, бунун чечиш, анткени көбүнчө биз билебиз, ошо тендерлерди иликтөөш үчүн эле органдары, ички иштер органдары же болбосо күч органдары иштейт көбүнчө, бирок алар дагы бири менен чыйырмаланышып, байланышып, көбүнчө мындай жөнөкөй эле адамдар болсо кандайдыр бир түрмөгө отурушуп, соттун чечимдери менен отуруп калып атат. Чыныгы күнөөлүү адамдар аларга эч кандай мыйзам иштебей жатат. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин дагы тендерге байланыштуу ооз ачырган окуялар орун алып келген. Алсак, жогорку кеңеш ноутбуктарды алуу үчүн 221 000 сомго, Италия пардасын алуу үчүн 1,1 миллион сомго, 120-50 күлүнө кресло алуу үчүн 2,682 000 сомго тендер жарыяланып сынга кабылган. Ал эми Бишкек шаардык мэриясы айымдарын куттуктайбыз деп фитнес билерик алуу үчүн 500 000 сомго тендер жарыялаганы менен эсибизде калды. Көп учурда коомчулукка тендер тууралуу толук маалымат жетпейт. Ошондуктан порталдын иштөөсүнө өзгөчө көңүл буруу керек деген коррупцияга каршы ишкерлик кеңештин төрайымы Нурипа Муканова айтат. Во-первых, ошо порталды кандай иштеп атат, мындай көзөмөлдөө кылыш керек да. Эмне дегенде на самом деле биякта деген ошо порталды ким тейлейт, ошо порталды ким тейлейт, анан ошо порталда тейлеген жумуштар болобу же ошол эме болобу, заинтересованный лицалар болобу, ошондой бул деген эмне электронный системада, ошо порталдын именно технический жагындачы кандай жүрүлүп атат. Жемкорлукка каршы күрөш үчүн бул багытта дагы бир катар өзгөртүүлөр күтүлүп жатканын эксперттер кошумчалайт. Бирок дагы деле болсо, мындай иштерге чекит коюлбай келет. Чолпон Бешилен кызы, Улукбек Сулайманов, New TV. Мындан ары ар бир телефон каттоого алынат. Бул тууралуу жогорку кеңеште электр жана почта байланышы жөнүндө лицензиялык уруксат системасы жөнүндө мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айтылды. Уюлдук телефонду каттоого алуунун кандай зарылчылыгы бар? Бул жеке маалымат ачыкталып кетүү коркунучун жаратпайбы? Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда мобилдик телефондорду идентификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып жатат. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдин айтымында, өзгөрүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынса, интернетке туташтырылуучу телефон же модем сыяктуу техникалык каражаттар өлкөнүн аймагына импорттолуп киргенде милдеттүү түрдө идентификациядан өтөт. Бул жеке маалымат ачыкталып кетерине коркунуч жаратпайт.
Бул деген жабдык, ал жерде дагы жаран колдоно элек телефон. Андан кийин жанагы сим картаны жараныбыз алып атканда мисалы, ал жерде дагы идентификация сим картаны алып атканда бизде азыркы учурда идентификация деген процедурасы бар. Жаран өзү келип, каттоодон өтүп, анан ошонун негизинде сим картаны алат. Бул дагы жанагы экстремизм, терроризмге каршы күрөшүүнүн дагы бир инструменти болуп эсептелет. Идентификация кылганда кандайдыр бир чип коюлабы же бир кандайдыр бир техниканын эмес коюлабы? Коюлбайт. Бул дагы жанагы жеке маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын дагы бир талабы болчу. Мен ойлойм, ал дагы агенттик ушу жеке маалыматтарды жана сиз айтып аткан коопсуздук жагынан дагы тиешелүү иш-чараларды жүргүзөт. Бирок бул идентификация, бул мыйзамды ишке ашырууда андай тобокелчиликтер жок. Демилгечилердин пикиринде бул экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүгө да жардам берет. Андан тышкары өлкөгө аткезчилик жол менен кирип жаткан уюлдук телефондордун маселеси чечилет. Ошо кызмат иштеп атат, бирок бизде кошуна Казакстанды эле алалык. Ушул мыйзамдар абдан жакшы иштеп атат да. Жаран ордунда туруп алып эле, үйүндө туруп алып эле кредит оформлять этет өзүнө. Ордунда туруп алып эле бир башка дагы чоң-чоң кызматтарды өткөрөт. Ошол телефон, жарандын телефонуна даже унасынан бери байлап коет. Мисалы бир уна туура эмес жерде парковка болуп калган болсо, ал унанын номери менен эле телефонун таап алат дагы ГАИ кызматкерлери телефонун ачып, сиздин унаңыз туура эмес жерде турат, алып коюңуз деп кайрылат да. Ушул жагындагы бир жаатында дагы эгер бул мыйзам иштеп аткан болсо, баягы бул мыйзамды жакшыртуу иретинде иш алып барбасаңыздар туура болот эле дейм да. Мектептерде камералар бар. Сиздер дополнительно камераларды да коюп кетсеңер болот да. Камераларды коюп, ошол жака бир приложенияны иштеп чыгып, ошо камералардан, ошо приложение аркылуу ата-энелери мектептеги камералар аркылуу мындай онлайн көргүдөй кылып бир ыңгайлуу шарттарды түзүп койсоңуздар да болот да. Ошондой эле комитет жыйынында Орусиялык Яндекс маалыматтык технологиялык компаниясынын такси кызматы Кыргызстандан миллиондорду алып чыгып кетип жатканы талкууга алынып, мындан ары аталган компания өлкөгө салык төлөй баштары айтылды. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдун айтымында, Яндекс Кыргызстандагы ишмердүүлүгү үчүн акча төлөөгө макул. Ал эми такси айдоону каалаган жарандар электрондук патенттин негизинде гана иштей алат деген талап коюлат. Айдоочулардын электрондук патенти жок болсо, Яндекстин такси кызматында иштей албайт. Алар даярбыз деп айтышты. Ошондо биздин жанагы ошол айдоочулар, такси айдагандар, алар ошол жерге жанагындай электрондук патент деген бар салык кызматында. Ал жок болсо, салык төлөнбөсө, анда адам ташый албай болот. Ошондой норманы киргизип атабыз. Электрондук пакет бул сиздер пока мындай детально аныктай элексиңер да, кандай болорун. Тактадык, салык кызматында атайын автоматташтырылган маалыматтык системасы бар. Электронный патент деген. Азыр жарандарга берип атышат. Коопсуз шаар долбоорунун максаты айдоочулардан каражат чогултуу эмес, жол коопсуздугун жакшыртуу болушу керек. Эл өкүлдөрү аталган долбоорду ишке ашыруучу Вега компаниясы менен түзүлгөн келишимге тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдоп, жооптуу мамлекеттик түзүмдөр 3 буттуу аппараттын жайгашуу картасын веб-сайтка жайгаштыруу боюнча компромисстик чечимди аткара электигин Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Экигис жана Яндекске үн эскертүүлөрүнүн тиркемесин киргизүүгө тийиш экендигин белгилешти. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. 28 ноябрга белгиленген жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана аны өткөрүүдө шайлоо комиссияларына материалдык техникалык маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү үчүн республикалык штаб түзүлдү. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Штабтын төрагасы болуп Коопсуздук кеңешинин катчысы бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министри республикалык штабтын башчысынын орун басары болду. Штабка андан тышкары бир катар министрлик жана ведомстволордун жетекчилери, президенттин администрациясынын бөлүмдөрүнүн башчылары жана президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирди. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизмеден, 36-сы бир мандаттуу аймактардан шайланып келет.
Борбор Азиядагы ишкер аялдардын башын бириктирген бизнес форум. Бишкек шаарында өткөрүлгөн иш-чарага Өзбекстандан 22, Кыргызстандын атынан 57 ишкерлик менен алектенген айымдар катышууда. 2 күнгө созулган форумда коңшу өлкөлөрдүн ишкерлери кайсы жаатта биргеликте иштөөгө, бизнести өнүктүрүүгө болору тууралуу тажрыйба алмашып, макулдашууларды түзүшмөкчү. Кыргыз менен Өзбекти бириктирген ишкер айымдар форуму тууралуу кененирээк кийинки материалда. 12-13 жашынан тарта таар согуу, кол өнөрчүлүк менен алектенип келе жаткан Букалича Орозалиева ар бир иштин түйшүгү болот дейт. Төөнүн, тайлактын жүнүн тазалап, ичке ийирип алган соң боеп, таар согуп, андан боз үйдүн ат жабдууларын, чепкен куржундар тигүүгө болорун айтат. Таардын түрү ага жараша эмгеги көп экен. Буну жалпы эле таар деп айтып коет экен. Анан таардын да кара таар, терме деп бөлүнөт экен. Анын ичинен термеси дагы 3кө бөлүнөт экен. Кара терме, 2 жүздүү кажары деп. Анан бул кажары түрү. Кажары түрүн бираз адимирээк айтышат экен, баалуураак таардын султаны деп коюшат экен. Анан ошол кажары согуп атам азыр. Кыргыз-Өзбек форумуна катышуу үчүн аймактардан келген улус чеберлер, ар кандай өнөр ээлери өздөрүнүн колунан жасалган эмгегин келген өкүлдөргө көргөзүшүп, алардын түйшүгүн түшүндүрүп берип жатышты. Албетте, ар бир элдин өзүнө энчиленген бөтөнчө улуттук буюмдары, жасалгылары болот. Соңку учурда алардан өзгөчөлөнүп, айымдар ишкерлик аралашып, коомго колдоо көрсөтүп келе жатканы жашыруун эмес. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен Борбордук Азиядагы ишкер аялдардын башын бириктирген форумда эки өлкөнүн атынан катышып жаткан айымдар кайсы жаатта бизнести өнүктүрсө болору тууралуу пикир алышып, биргеликте пландар түзүүгө белсенип жатыптыр. 22 айым келди Өзбекистандан. Алар жеңил өнөр жай, тяжелая промышленность, легкая промышленность, медицина жагынан представительдери келди. Ошондой эле Кыргызстандан билим тармак жагынан, медицина тармагынан, жеңил өнөр жай тармагынан 57 айым катышат. Ошону менен кошо ар бир региондон 7 өкүл келип жатат. Алардын баары өзүнүн тармагында лидер айымдар десек адашпайбыз. Өзбекстандын Олий Мажлисинин спикери Танзилия Нарбаева баштаган өзбек аялдардын делегациясы бүгүнкү диалог эки өлкөнүн ынтымагын бекемдеп, достукту чыңдаарына ишеним артууда. Мындай пикирге ортоктош болгон Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен, Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева да форумдан жемиштүү жыйынтыктарды күтүп жаткандыктарын айтышууда. Биз конкреттүү жыйынтыктарды күтөбүз, конкреттүү контракт, конкреттүү меморандумдарды күтөбүз. Себеби дегенде бизде Өзбекстан менен иштей турган айыл чарба жаатында, андан сырткары мына жеңил өнөр жай жактан, бардык жактан аялдар мындай биргелешип бизнес компанияларды, бизнес ассоциацияларды жана мындай өзүнө ыңгайлуу ар кандай байланыштарды түзө алат да. Биз Өзбекстан менен биздин базарларыбыз өтө жакын. Менин оюмча, биринчи кезекте ишкер аялдар коомдун ынтымагын бекемдеп, өлкөнүн стабилдүүлүгүн сактоодо зор салымын кошот. Ал эми эки өлкөнүн биргелешкен демилгелери болсо, мамлекеттердин алакасынын артып, кызматташтыгынын жаңы баскычка көтөрүлүүсүнө өбөлгө болот деп ойлойм. Биздин максатта аймактардын ортосундагы байланышты ар тараптан чыңдоо, өлкөлөрдүн достугун жакшыртуу болуп саналат. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы көп жылдан бери Кыргызстандагы өндүрүштү, ишкерликти колдоого алып келет. Форумда алдыдагы кызматташтык, биргеликте иштөө идеялары боюнча жакшы чечимдер чыгарына ишеним артамын. Маалым болгондой, форумга чогулган ишкер айымдар кайсы тармак болбосун расмий бөлүгү жыйынтыкталган соң топторго бөлүнүшүп, демилги идеяларын ортого салышмакчы. Буга чейин мындай аянтча Өзбекстандын борбору Ташкентте уюштурулуп, ишкерлер ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жолугушуусу болсо, эми бир чечимге келүү, резолюция кабыл алуу мезгили келди. Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Бишкекте каржы пирамидасы аркылуу алданган айымдар митингге чыгышты. Алар пирамида схемасын уюштурган деген шек менен кармалган эки аял эркиндикке чыгып кеткенине нааразы болушууда. Маалым болгондой, буга чейин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына Асыл айымдар фонду деп аталган каржы пирамидасынын негиздөөчүлөрүн арыз жазышкан. Бирок шектүүлөр кармалган соң бир нече күндөн кийин эркиндикке чыгып кетишкен. Шектүүлөр жабырлануучуларга акча которуу жолу менен буюм тайымдарды же болбосо акчалай кайтарып берүү убадасы менен чоң сумманы көрсөтүшкөн. Качан гана алардын акчасы чогулганда качып кетишкен. Финансы пирамидасына алданган жарандар бул иш адилеттүү иликтенүүсүн жана акчаларын кайтарып берүүнү талап кылышууда. Анан не только өзүбүз деле катталган жокпуз, биз ага тууган келин кесек, кыз кыркын, куда сүйөк
тели тең түш классташ дегендин баарын азгырдык да, биз азгырып жаздырдык. Ой, мына ала коет экен, сашар жолу менен экен, бат эле толот экен деген негиздеме менен биз ошолорду алдадык. Эми ошолорго шерменде болуп атабыз. Алар деген бизди кутунун курундай эле аркабыздан кубалап алышты, эшигибизди тешип атат. Сен жаздыргансың, сен алып баргансың, сен кылгансың, сен үчүн биз жазылганбыз. Анан мына ошо сенин айыңдан бизден канчалаган 30-40 жолу жазылып кеткендер бар. Тажылуу вируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 21 сентябрдагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө тажылуу вирустан көз жумгандардын расмий саны 2592 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 89 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында. Өлкөдө бул оору жуккандардын расмий катталган саны 177.869 адамга жетти. Бир күндө 108 адам айыгып ооруканадан чыкты. Азыр ооруканада 571 адам жатат, дагы 865 бейтап үйдөн дарыланууда. Башкалада КМШ өлкөлөрүнүн жаш киночуларынын 9-чу үмүт форуму башталды. Кинофорум бул жылы СССРдин эл артисти маркум кинорежиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракесине арналды. Анын алкагында КМШ өлкөлөрүнөн келген жаш режиссерлор тарткан кыска метраждуу тасмалардын сынагы уюштурулуп, эл аралык фестивалдарда байге алган тасмалардын таанытымы көрсөтүлүп, чыган кино ишмерлердин чеберчилик сабактары өтүлүүдө. Адам, тагдыр, өмүр уранынын астында өтө турган бул кинофорумду кинематография департаменти гуманитардык кызматташтык фондунун колдоосу менен уюштурууда. Иш-чара 21 сентябрдан 24 сентябрга чейин уланмакчы. Анан мына быйыл 12 өлкөдөн киши катышып атат. 12 өлкөнүн ичинде бизде КМШга мүчө мамлекеттер, ошол менен бирге Франциянын, Бельгиянын дагы киночулары катышып отурат да. Мен ойлойм, ушул фестивалдан биз эртеңки үмүтүбүз болгон киночуларды табабыз, мыкты режиссерлорду табабыз деп. Анын үстүнө быйылкы фестиваль биздин СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин 80 жылдыгына арналып атат. Ошол арасынан Шамшиевге окшогон чыган режиссерлор чыгып калышын күтөт элем, чыган актерлордун чыгышын күтөт элем. Үмүт атына затын жарашкан Кыргыздын кино искусствосу эмес, дүйнөлүк кино искусствосунун үмүтү болорун ишенем. Дүйнөнү тамшандырган кыргыз балы жарманкеге коюлду. Эми табигый таттуу азыктын 10дон ашык түрүн бир жерден ортомчусуз өндүрүүчүлөрдүн өз колунан сатып алсаңыз болот. Бир айлык жарманкеге өзгөчө бааланган балдын бардык түрү коюлган. Кененирээк кийинки материалда. Ар жыл сайын эски аянтка чогулган балчылар бүгүн дагы бир жарманкеде кыргыз тоолорун аралап чогултулган балды кардаарлардын алдына коюшту. Эдил Күзүбаев экологиялык таза, сапаттуу бал алыш үчүн атайын жарманкеге келген. Ал табигый таттуу азыктын 3 түрүн сатып алды. Жылда ушул бал менен өзүбүздүн үй бүлөбүздү дайыма жылын алып турабыз балды. Балдарыбыз бар, неберелерибиз бар, ошолорго кичине бал менен иммунитетин көтөрөбүз деп аракет кылып ушул балды алып турабыз да жыл сайын эле. Быйыл ушул былтырлары мисалы үчүн ат башыдан туугандарыбыз бар, кудаларыбыз бар, ошолордон бир 10 кило, 15 килодон алып турчубуз. Быйыл кечирээк болот дегенден кийин шаарга келип калдык кокусунан. Куру келбей, бекер кетпей ушул ярмарка болуп атат дегенден кийин келгенбиз ушул жерге. Сатып алуучулар балдын сапатына өзгөчө көңүл бурушат. Анткени кошулмасы жок таза бал даарылык касиетке ээ. Горный мед алдым көйдүкүнү. 40 лира дейт. Барын эмен түрү көп экен. Медтин түрү көп, жеп көрөлү алдым. Көчө ярмаркалардан аласызбы? Жок, мен балды биз карап тандап эле алабыз. Эми ярмаркаларга жакшылар чыгат го, келет жакшынакайлар. Магазиндерде жакшы медтор жок. Бал жок, ошон үчүн эми. Балдын сапаты өтө жакшы да, биздин Кыргызстандын балынын сапаттары абдан жакшы. Балдарыбызга да жагат, өзүбүзгө да жагат. Жыл сайын алып турабыз. Өмүрүн балчылыкка арнаган Виктор Смирнов кыргыз балынын касиетин ийне жибине чейин билет. 35 жылдан бери 7 облусту түрө кыдырган балчы быйыл жайы бою 60тан ашык балчылыкты наран өрөөнүнө алып барган. Балдын түрлөрүн жана алардын айырмачылыктары тууралуу буларга токтолду. Вот этот мед, это Боетова. Колумда кармап турган бал Боетовдыкы.
Арылар эспарцеттин нектарын алышкан. Биз 60 челекти сүйрөп талаага алып барабыз. Андан ары Кош төбөнүн көздөй жылып отурабыз. Элестеткиле, ар бир челекте 80 миңден ашык ары бар. Кыргыздын тоосунда өскөн чөптөр өзгөчө. Ошондуктан даамы болуп көрбөгөндөй укмуш болот. Мен бул жумушту тыштап салайын деп далай ойлонгом. Бирок кардарларым менин балымды дайыма сурашат. Ошондуктан бул жааттан кете албайм. Бишкектеги бал жарманкеси 1 айга чейин созулат. Эске салсак, Кыргызстанда балдын дээрлик 10дон ашык түрү өндүрүлөт жана дүйнөнүн 20дан ашык өлкөсүнө сатылып келет. Чолпон Бешилен кызы, Алтынбек Саакиев, New TV. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.